Саламатсыздарбы, Эркин Тоо сайтынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизге конокто саясаттануучу жана тарых илимдеринин кандидаты Табылбек Кайрып болуп атат. Окумуштуу, өзүнүн көптөгөн макалаларын, көптөгөн китептерин жарыялаган. Бүгүн ошол кыргыздардын, байыркы кыргыздардын тарыхы, ошо 1-5 кылымдардын убагына токтолобуз. Негизинен ушул жөнүндө сөз болмокчу. Анда эмесе ошол сизге биринчи суроодан баштай берсек, биздин ошо кыргыз тарыхында бул түрк элдеринин ичинен эң байыркы тарыхка ээ эл деп эсептелет. Ошондо биздин заманга чейин 201-жылы Киянгун деген ат менен белгилүү болгон да. Ушул Киянгун деген атты биринчи ким чечмелеген, анан ошол доордогу, ошол мезгилдеги кыргыз элинин тарыхынан баштасак бүгүнкү кепти. Эң алгачкы ошо Цымайцан кыргыздар жөнүндө жазма булактара жазган. Анда хундардын императору Модешаню кыргыздарды басып алган деген гана кичинекей маалымат бар. Кыргыздарды Гейгүн, кийинчерээк Гянгүн деп атап кетет да. Ошол маалыматты Адеп Бичурин Якинов деген башкыр окумуштуусу болгон. Ошол өзү орус тилин да аябай мыкты билген, анан Кытай тилин да аябай мыкты билген. Ошо Кытайга барып туруп, жанагы булактардын баарын таап, анан өзү түрк элдеринин өкүлү болгондуктан жалпы түрк элдеринин уруктарынын болгон маалыматтардын баарын тең алып туруп, которуп чыккан да, орусчага которуп чыккан. Мына ошол киши биринчи жолу ошо Гейгүн, Гянгүн деген урулар бул кыргыздар деп берген. Бирок кийинчерээк дагы аябай көп изилдөөлөр болгон. Анан тактоо иретинде, бул 80-жылдар болсо керек, тактоо иретинде венгер окумуштуусу Пули Бленк бир сыйра караган. Ал айткан, ошол кыргыз деген аттагы этнонимдер Гянгүн болобу, Гейгүн болобу, Цигу болобу, Хагас болобу, бардыгы тең эки формада экен дейт да. Бирөө кыр-кур, экинчиси кыр-кус. Ушундай эки формада болот экен деп жазат. Ал эми андан кийин дагы бир окумуштуу, Ленинграддык окумуштуу Яхантов, ал дагы изилдеп, ал дагы жазат, кыргыз деген этноним бардыгы тең ошо Гейгүн, Гянгүн, Хагас бардыгы тең кыр-кур же кыр-кус деген формада транскрипцияланат экен орусчага деп ошондой тыянакка келишкен. Мына ошондон бери бир топ жылдар өттү, бирок аларды эч ким жокко чыгарган жок да. Биз ошол Гейгүн, Гянгүн, Цигу, Хагастын бардыгын тең кыргыз деп билебиз. Эми ошол хундардын көчмөн империясында кыргыздар батыш канатында, оң жагында болгон. Эми ошол хундар өзүнүн бийиктөөсүнөн кийин төмөндөп батышка карай сүрүлгөндө, айрыкча мына 1-кылымдан баштап 5-кылымга чейин кыргыздардын тарыхы жок сыяктуу болуп кетет да. Бул окумуштарга да белгилүү. Ушул мезгилдерде кайсыл жерде болгон? Анан бул жерде кыргыздардын жайгашуусу жөнүндө айта кетсеңиз. Ошол Гянгүн деп аталган убакта кайсыл жерде болгон? Анан кийинки убактарда кайсыл жерде болгон? Бул жерде окумуштуулар ар түрдүү пикирди айтып жүрүшөт. Мисалы үчүн академик Вартальд жанагы Модешаню басканда кыргыздар азыркы Батыш Монголияда турган деп жазганда, ал эми кийинчерээк изилдөөлөрдө, мисалы үчүн Боровкова деген Кытай тилин мыкты билген окумуштуу болгон, ал кыргыздар ушул биздин Или өрөөнүнөн чыгышырактагы Борохоро тоосу жана анын талааларынын жанында өтө таштак жер. Мына ушул жерде жашаган деп айтышат. Бирок үчүнчү дагы бир мындай пикир, ал кыргыздар Енисейде атам замандан бери жашаган дейт да. Мына мен да мына китебимде ушул темага аябай катуу мындай маани бердим дагы. Анан чындыгында кыргыздар баягы Енисейде жашаган экен да, мындайча айтканда Саян Алтайда жашап, бирок акырын бир бөлүгү туура мына биздин Алматыдан чыгышта
Борохоро талааларында да жашаган. Ошол эле учурда Батыш Монголияда да жашаган. Бирок алгачкы тобу ошол Енисейде, анан Алтайда жана Куманды деген жер бар эмеспи? Мына ошол жерде себептенди. Скифтер доорунан бери ошол эки жерде мындайча айтканда Урал дарыясынын чыгышында Аккуу тотеминдеги уруулардын жашаганын аталат, и Каркыра тотеминдеги уруулардын жашагандыгы айтылат. Азыркы күндө деле мына Куманды дарыясында ошол Аккуу уруктары жашап атат, алардын тукумдары. Анан ар жагында Енисей кыргыздары жашаган. Ал эми өзүңүздөр билесиздер, Мажмуат Таварихте биздин Сейхи Акскенди жердешибиз жазган китепте Манастын чоң атасы Каркыра деп баса айтылган да. Кыргыздардын мамлекети да Каркыра деп аталган. Мындай суроо берип аткан себеби биздин мына түштүк жергесинде жалпы эле Кыргызстанда ушул Александр Македонскийдин келген мезгилиндеги уламыштар, дастандар айтылат да. Кадимкидей эле жолуккандыгы тууралуу. Анан бул жерде ушул илимде, тарых илимде ушундай бир талаштар бар. Кыргыздар ушул жерде атам замандан бери жашаган. Жергиликтүү эл кээ бир көз караштар ошо Енисейден келген деген көз караш бар да. Эми биз азыр эми хундардан баштагандан кийин ушул маселеге токтолгончо анан ошол Чижичи Шанүйдүн менен кошо келгенинен баштасаңыз, катары менен кете берелик. Эми азыр кыргыздарды ошо Александр Македонскийдин доорунан бери Чаншанда жашады дегенге буга дагы бышыктоочу изилдөөлөр аябагандай көп керек. Бирок сиз айткандай жанагындай ар түрдүү уламыштар, ырлар бар да. Бирок жалпы мындай айтканда жанагы Жижи Шанүйдүн доорунда кыргыздар Чаншанга келгендиги тууралуу так маалымат бар. Мисалы үчүн 555-жылы биздин заманга чейин хундар экиге бөлүнүп кетет да, ушул түндүк жагын Жижи Шанүй башкарып калат да, анан түндүктөгү уруулардын баарын кайра басып алат. Ошондо Енисей кыргыздарын дагы басып алат. Анан басып алып туруп ошол кыргыздардын жерине өзүнүн ордосун коет. Өзүнүн ордосун койгондо бул жактан Кангүй деген мамлекеттин бийлик эгеси өзүнүн элчисин жиберип айтат: силер таласка көчүп келбейсиңерби дейт. Анткени бул усундар менен согушуп турган да, анан жакыныраак болот деп, анан Жижи Шанүй макул болот да, таласка көчүп келип, ал жерге чоң шаар салып, анан усундар менен ушул жерде чабышып турган. Бирок усундар менен Кытай аябай жакшы союздаш мамиледе болгондагы алар Кытайга айтып, анан Кытай бияка 100 000 аскерин жиберип, бияктан усундар өзүнүн бир 70 000 аскер менен келишип, жанагы шаарды талкалап, Жижи Шанүйдүн башын алып, ушундай бир окуялар болгон. Бирок ушул окуялардан кийин түндүк хуннулар булар мурдакыдай кубаттуу болбой, анан бирок мындай батышты карай акырындан жыла баштаган. Эми ошону улай кетсек, ошол кийинки таптакыр ошол чыгыштан кетүүсүндө бул эми кийин улуу журт котору деп аталып кетти. Анан ушул хундар батышка кетип атканда аскерлерге гана кетип, анан калган кары картаң, шал кемпир, кыздар, арабалар менен ушул калып калгандыгы айтылат да. Бул иобандар деп тарыхта белгилүү. Эми ошол сиздин да эмгектериңизде бар, ошол иобандар, сянгундар кыргыздар, анан Кангуй, ушу жана башка усун болуп аралашып кетти деген окумуштарда ушундай ой пикир бар. Эми ушул боюнча айтсаңыз. Эми жалпы айтканда бул мисалы үчүн Аристов өзүңүз билесиз, баягы усундарды Енисей кыргыздардын бир бөлүгү Чаншанга биздин заманга чейин экинчи доордо көчүп келген деп коет. Ал эми хундар жанагы Иебань бөлүгү, мындайча айтканда илимде аларды Орто Азиялык хундар деп атап коет. Ушу Теңиртоо тегереги, Фергана, андан ары чыгышты карай көчүп конуп жүрүшкөн, Иртышка чейин жашашкан. Мына буларды ошо хундардын баягы калып калган бөлүгү деп коюшат. Бирок мен буга кичине мындай тактама бердим. Бул ошол усундардын хундардын ичине кирип калган бөлүгү да. Хундардын ичине кирип калып, анан хундар батышка кетип атканда, булар батышка кеткиси келбей өзүнүн ата мекен жерлеринде калып калган уруулар
деп бердим. Анан себептенде булар усундардын жанында турбайбы? Анан булар усундарга кайра кошулуш үчүн ушундай калышкан деп бердим. Анан кийинчерээк булар жанагы онок будундардын курамында кездешет да, бардык урулары онок будундун курамында кездешет да. Мындайча айтканда, булар кийинчерээк ошо усундар баары бир эл болуп онок будун деп аталып кетишкен да. Эми андан ары тарыхтын немесин хронологиясын улай турган болсок, ошол батышка карай аскерлери менен ошол хундар кетип, кийин ошо Атиланын хундары болуп чыгышты. Эми бул Гунну деп айтылат орусча. Анан ошол жерде дагы кыргыздар болгонбу, болсо ошол кайра кайрылганбы деген суротулат. Эми бул жерде бир нерсени маалымат бере кетелик. Биздин Балыгоз Санжырачынын эмгегинде ушул окумуштуулардын айрым ошо тарых тизилдеген адамдардын айтымына караганда, ушул айрыкча ушул 1-5 кылымдарга туура келет деген да көз караш бар да Балыгоздун Санжырасында. Анан эми ушул маселеге токтоло кетсеңиз, батышка кетсе, анан келгендери болгонбу дегендей. Негизи хундар менен кыргыздардын бир бөлүгү батышка кетиши толук мүмкүн. Себептенде айтып атпайм, жана 55-жылы Жижишань кыргыздарды кайра басып алганда, өзүнүн ордосун кыргыздардын жерине көчүргөн дагы, анан мындайча айтканда кыргыздар менен тыгыз этно-саясий мамиледе болуп калышканда, кыргыздар аларга аскердик мындай күч, кубаттуу күч катары мындай пайдаланылган. Ошондуктан сөз жок түрдө кыргыздардын бир бөлүгү кеткен десек болот. Керек болсо ошол мисал үчүн окумуштуулар талашат да, ошо чыгыш хуннулар, булар түрктөр десе, бирөөлөр монголдор дешет да. Ал эми Европага кеткен гундар, булар түрктөр деп эле так айтсак болот да, анткени кыргыздар менен аралашып турушат да булар. Анан кийин кайра келгенде, мисал үчүн Атилла жанагы Каталон согушунан жеңилет, анан кийин мындай өлөрүндө бизде да бир уламыш бар, Шүдүнкүт деген баягы күү чертилет. Ошондо ошонун тарыхы, келип чыгыш тарыхы жөнүндө айтылат. Ошондо Адыл Паша өлөрүндө өзүнүн Кара Төлөк деген жанагы баатырын чакырып туруп айтат да, биз деген ушул чыгыштан келгенбиз. Ата жерибиз чыгышта, ошондуктан мен өлүгүмдү бул жакка койбой ата мекенибизге алып барып койгула дейт да. Анан этимди шылып туруп, сөөгүмдү Шүдүнкүткө алып барасыңар дейт. Анан ошондо Кара Төлөк өлгөндөн кийин этин шылып туруп, сөөгүн алып келип Ысык көлдүн жээгине койгон деген ошол ырда, Шүдүнкүт ырында айтылат да, мындайча дастан ыры. Бирок мындай гундар менен кыргыздардын кеткен кыргыздар кайтып келди деп баягы так айтуу кыйын. Буга өтө чоң изилдөөлөр керек. Бирок гундар чындыгында кайра келген, булар жанагы булгарлар, алар биринчи келип туруп ошол Кавказдын тегерегинде туруп калышкан. Ал жерге бир мамлекет курушкан. Андан кийин бөлүнүп кетишкен да, баягы мисал үчүн Волгага келип, Волгалык Булгария мамлекетин түзгөн. Калганы болсо азыркы Болгариянын территориясына хан Аспарух менен барып басып алып ал жерде. Анан азыркы Болгария же Болгар эли калыптанган десек болот да. Ал эми Волга дарыясынын боюндагы булгарлар кийин башкыр, татар элдерине сиңип кетти да. Эми сиз ошол өзүңүздүн макалалар, илимий макалаларыңызда, мына китепте дагы берипсиз. Мына 5-кылым бүткөндөн кийин 6-кылымдын башынан баштап жанагы Енисей кыргыздары тарыхка чыга баштайт го. Ошондо ушул жуандардын катуу соккусунан кийин бир топ түрк элдери чыгышка карай кеткен деп илимде деле бар экен, бул айтып бересиз. Анан ушул боюнча айтыңызчы, ушул кандайча булар чыгышка карай сүрүлдү кайра? Жужандар бийликке келгенде, албетте алар чыгыштан, мисал үчүн Монголия
тараптан батышты карай жылып келгенде алдындагы уруулардын баарын баш ийдирип өзүнө каратып келишкен. Мына ошол маалда бу жерде турган уруктардын баары тең түндүккө карай көчүүгө мажбур болушкан. Ошол бул көчүү боюнча мындай өтө көп маалыматтар бар. Тарыхый маалыматтар бар, легендалар бар. Мисалы үчүн Кытай булактарында жанагы Ашина түрктөрүнүн санжырасы келтирилген, жанагы Карышкыргандан тараган 10 урук жөнүндө. Ошонун ичинде эле кыргыздар жанагы эле Аккуу уругу дагы бар. Мына ушулардын баары тең кайра Саян Алтайга көчүшкөн. Ошондон кийин анан жанагы Алтайда Аккуу урусу же Куу урусу пайда болот. Ал эми Миңсу ойдуңунда кыргыздар мамлекет куруп, ошол жерде мындай түрктөргө номиналдуу түрдө баш ийип тургандыгы жөнүндө тарыхый маалыматтар айтылат да. Эми бүгүнкү берүүбүздө кыргыз тарыхына карата жаңы көз караштар деген бул темада болуп аткандыктан сиз ушул көлөмдүү илимий монографиялык китеп чыгарыпсыз. Ушул китепте мен кээ бир айта турган сөздөрүм, ачырык сыяктуу немелерим бар, версияларым бар деп атасыз. Ушул китепке токтолуп, анан ошол өзүңүздүн ошо мынау түргөчтөр жөнүндө, жана башка жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Негизи бул китептин жазылышы мен ойлойм, мисалы үчүн биз КМШ өлкөлөрү баягы СССР жок болгон менен баары бир ошол мейкиндикти тыкыр изилдеп карап, өзүбүздүн тарыхыбызды ачыктап алып турушубуз керек деп ойлойм да. Анан ушул мейкиндик бул биздин ата-бабаларыбыздын жери, ата-бабаларыбыз көчүп конуп жүргөн жер катары кабылдашыбыз керек деп ойлойм да. Мына ошондуктан мен ушул китепти Усуни кыргызы на просторах Евразии, башкача айтканда Байкалдан Дон суусуна чейинки мейкиндик деп болгон деп жатам да. Анан бул жагынан түштүктөн мынакей азыркы Кыргызстандын территориясы. Эмне үчүн усундарды кыргыз дедим? Буга чейин Аристов жазган, Энсей кыргыздарынын бир бөлүгү усун деген ат менен Теңир тоого келген деп. Мен болсо жанагы Бартальт айткан Батыш Монголиядагы кыргыздардын жашаган жерин изледим да. Ал жерде тарыхый булактарда ус кыргыз ээлиги болгондугу айтылат да. А мен ошо территорияларды карасам, көрсө булактарда да бар экен. Ал жерде дайыма ондар же болбосо 10 же болбосо 10 гут деген 10 мындай санындагы уруктар жашаган экен да. Анан ошондон мен ойлодум, демек ус 10 ус эли, 10 уруктуу ус эли. Ошолор балким Чанчанга көчүп келип калган депчи. Анткени бул жерде усундар жоголуп кеткенден Онок будун деп атпайбы, дагы эле 10 деп. Анан ошондуктан мынакей ус 10 деген эл, кыргыз эли Чанчанга көчүп келген. Булар кыргыздар деп жазып атам. Эмне үчүн Онок будун болуп калды? Себептен да Ашина түрктөрү бу жерди басып алгандан кийин аларга ус деген аттын дагы чыгып турушу кереги жок болчу. Себептен да Ашина бул бийлик эгесинин аты болчу да. Ошондуктан бийлик эгесинин аты Уста, же болбосо аз урусу. Ошондуктан анын атын алып туруп элди жөн гана Онок будун деген ат менен которуп койгон да. Мына ошондой кылып гипотеза бердим. Анан жалпы эле мына кыргыз тарыхын бир системага салабыз десек, кийинки эмеде мен көрдүм да, демек биз түргөчтөр каганатынан кыргыз элин табышыбыз керек экен да, кыргыз уруктарын.
эгер түргөчтөр каганатынан кыргыз уруктарын таба алсак, анда биз мынакей усундардан баштап түргөчтөргө чейин, андан кийин Кыргыздын улуу дөөлөттүк доору, энсе кыргыздар келип атат. Анан кийин Каракытайлар, Караханилер же болбосо монголдор деп дайыма кыргыз эли бул жерде да жашагандыгын аныктай алат экенбиз да. Анан окумуштуулардын көпчүлүгү айтат, мисалы үчүн энсе кыргыздарын жанагы Барсбек каган баштап турганда, түрктөр менен согушканда, алар Барсбек каганды өлтүрүп коюп атпайбы? Өлтүрүп койгондон кийин ошонун жанында жашаган эле аз урусун дагы чаап, аларды дагы талкалашат да. Энсе кыргыздары бул жердеги түргөчтөр менен союздаш уруулары болгон. Алардын да аскери энсе кыргыздарына барып жардам берген согуштачы. Анан ошолордун баары тең кайра көчкөндө, анан бул жерге келип bir bölügü туруп калган деп берип атам. Себептен де буга чейин да бир топ окумуштуулар ушу Барсбек каган өлгөндө кыргыздардын bir bölügü Тянь-Шанга аздар менен түргөчтөр менен келсе керек деп жазганда, а мен болсо ошону мындай бышыктап жаздым. Себептен де бул жерде эме Барсбек каган өлгөндөн кийин бул жерде дагы бир жаңы каганат түзүлөт, Сулук каган башында турган. Анан ошол Сулук каган дагы аз урусунан болгон да. Ал эми Барсбек кагандын урусу дагы аз урусунан болгон. Мына ошондуктан тиерден жеңилип калгандан кийин энсе кыргыздары, аздар, түргөчтөр Тянь-Шанга келип туруп, анан бул жерден Сулук каганды каган көтөрүп, мындайча айтканда бул жерге мамлекет түзгөнгө аракет кылган деп бердим да. Бул ушул эгерде азыр жалпы баягы окумуштуулар жааматынан колдоого алынып кетсе, анда Кудай буйрса биз ошо усундар доорунан түргөчтөргө чейин кыргыздар бул жерде болгон, андан кийин дагы улуу дөөлөттүк доорунда кыргыздар сөз жок түрдө бияка чейин келген деп, анан дайыма кыргыз эли Тянь-Шанда жашаган деген мындай таянакка келсек болот. Себептен де эмне себептен буга түрткү болуп атабыз? Анткени карабайсыздарбы, бул жерде Каракалпак эли пайда болуп атпайбы? Каракалпак менен кыргыздар да казактардай бир тууганда. Анан кантип биз кийин пайда болуп калалы? Ошондуктан аздар бул жерге келген дагы, мен аздардын миграциясын карап көрдүм. Бул жерде туруп 9-кылымда кайра ары жылып атат. Жана энсе кыргыздары улуу дөөлөттүк түзгөндө энсе кыргыздары келишип, анан булар ары жылып, азыркы Арал деңизинин боюнда Каракалпак элин булар калыптандырып атат. Демек, Арал деңизинин боюнда калыптанган Каракалпак эли болсо, Тянь-Шанда калыптанган эл бул Ак калпак кыргыз болгон деп ушундай негизде берип атам. Рахмат эми сизге. Ушул тарых боюнча мында жаңы көзкараштарды көрдүңүздөр. Эми мындан кийин дагы ушул теманы улантабыз. Кудай буйрса, эскерте кетсем, бүгүн биздин конокто саясаттануучу, тарых илимдеринин доктор кандидаты Табыл Дакеров болду. Саламатта калыңыздар.